1-июльдан тарта ОСАГО полисин албагандарга айыппул салына баштайт. Кыргызстанда расмий түрдө 1.600.000 автоунаа катталган. Март айына карата алардын 5тен 1 гана камсыздандырылган. Өлкөдө камсыздандыруу уюмдарын кимдер башкарат? Алдыда айтып беребиз. Сиз чекит медианы көрүп атасыз. Финансылык көзөмөл органы билдиргендей, өлкөдө 16 компания транспорт каражаттарын милдеттүү камсыздандыруу боюнча кызмат көрсөтөт. Биз алардын артында кимдер турарын текшерип көрдүк. 16 компаниянын ичинен 5 гана негиздөөчүлөрүн ачыктаган. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционердик коому эң ири камсыздандыруучу уюм болуп саналат. Анын активдери 1 миллиард 300 миллион сомго жакындайт. Ал 2016 жылы катталып, 2024 жылдын 31 декабрында кайра каттоодон өткөн. Уюмдун жетекчиси катары Калдарбеков Элдияр Султанович көрсөтүлгөн. Ал 10 жылдан ашуун мамлекеттик кызматтарда иштеп келген. 2022-2023 жылдары Кыргыз алтын ишканасын жетектеген. Ал эми мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун негиздөөчүсү катары Финансы министрлиги көрсөтүлгөн. Арсенал Кыргызстан компаниясынын активи 680 миллион сомдон ашат. Ишкананын жетекчиси Арзыматов Сыргак Чумаделович, негиздөөчүсү Соколовская Лилия. Компания 2013 жылы чет элдик капиталдын катышуусу менен түзүлгөн. Сыргак Арзыматов Керемет банктын директорлор кеңешинин мүчөсү. Ал Арсенал Кыргызстан компаниясы менен бирге деңиз рейстеринин улуттук оператору деп таанылган Морской регистр аттуу ишкананы негиздеген. НСК камсыздандыруу компаниясынын 630 миллион сомго жакын активдери бар. Компаниянын жетекчиси катары Миранов Темир Миранович көрсөтүлгөн. Ал социалдык тармактарда өзүн өлкөдөгү финансы рыногунун отличниги деп тааныштырат. Ишкананын чет элдик катышуусу жана 2 негиздөөчүсү бар экендиги көрсөтүлгөн. Бирок алардын ысымы Юстиция министрлигинин базасында ачыкталган эмес. Компания 2007 жылы катталып, 10 жылдан соң кайра каттоодон өткөн. Жубили жабык акционерлер коомунун активдери дээрлик 600 миллион сомдун тегерегинде. Ишкана алгачкы жолу 1997 жылы чет элдик катышуусу менен каттоодон өткөн. Анын жетекчиси Хегай Валерия Ивановна. Ал эми негиздөөчүсү катары бир адам көрсөтүлгөнү менен анын аты жөнү ачыкталган эмес. А+ камсыздандыруу компаниясынын активи 1,5 миллиард сомдон ашат. Компания 2006 жылы катталып, 6 жылдан соң кайра каттоодон өткөн. Ишкананын жетекчиси Зинченко Ирина Алексеевна. Ал эми негиздөөчүсү тууралуу маалымат ачыкталган эмес. Зинченко мындан тышкары Росстрах Кыргызстан камсыздандыруу компаниясындагы жетектейт. Ал үстүбүздөгү жылдын апрелинде Финанс Кредит банктын башкармалыгынын төрайымы болуп дайындалган. АТН Полис камсыздандыруу компаниясы 2001 жылы каттоодон өтүп, 2017 жылы кайра катталган. Компаниянын активдери 500 миллион сомго жакындайт. Жетекчиси 50 жаштагы Сулайманов Нурлан Эсенгазиевич. Ал Лидер Клининг компаниясынын дагы жетекчиси жана тең негиздөөчүсү катары катталган. АТН Полис камсыздандыруу компаниясынын дагы негиздөөчүсү тууралуу маалымат жабык. Кыргызстан камсыздандыруучу компаниясы 400 миллион сомдон ашуун суммадагы активдерге ээ. Ал ишмердүүлүгүн 1994 жылдан баштап былтыр кайра каттоодон өткөн. Компанияны Жолдошова Айдай Жумаконовна жетектейт. Ал эми негиздөөчүлөрдөн 32 адам бар деп көрсөтүлгөн. Алардын дагы ысымы ачыкталган эмес. Сакбол камсыздандыруу компаниясынын активдери 400 миллион сомго жакындайт. Ишкана алгачкы жолу 2008 жылы катталып, былтыр кайра каттоодон өткөн. Жетекчиси Касымов Мирлан Замирбекович. Ал эми жалгыз негиздөөчүсү тууралуу маалымат ачыкталган эмес. Аю Грант компаниясынын активдери 350 миллион сомго жакындайт. Ишкананы Ахматбеков Руслан Жумакулович жетектейт. Жалпы 5 негиздөөчүсү бар болгону менен алардын дагы аты жөнү тууралуу маалымат жабык. Аю Грант компаниясынын жетекчиси Руслан Ахматбеков банк тармагында 20 жылдан ашуун тажрыйбасы бар экени ишкананын веб-сайтында маалымдалат. Мындан тышкары Ахматбеков өлкөнүн эмгек сиңирген экономисти, банк эксперти экени айтылат. Ал РСК банкта, Улуттук банкта эмгектенген жана Кыргызстан банктар союзунун байкоочу кеңешинин төрагасы болгон. Алма Иншуренс камсыздандыруу компаниясынын активдери 260 миллион сомдон ашат. Ишкананын Нурдин уулу Саламат жетектейт. Ал буга чейин Аю Грант камсыздандыруу компаниясынын башкармалыгынын жетекчисинин орун басары болгону тууралуу маалымат ачык булактарда бар. Алма Иншуренс компаниясы 2015 жылы катталып, 4 жылдан соң кайра каттоодон өткөн. Ишкананын 6 негиздөөчүсү бар экени көрсөтүлгөн, бирок алардын дагы ысымы ачыкталган эмес.
Ингосстрах камсыздандыруу компаниясы 1996 жылы катталып, 2018 жылы кайра каттоодон өткөн. Аталган компания Орусиянын эң ири камсыздандыруучу компанияларынын бири болгон Ингосстрах ишканасына таандык. Аталган компаниянын филиалдары Кыргызстандан тышкары Армения, Беларусь жана Өзбекстан өлкөлөрүндө иш алып барат. Кыргызстандагы Ингосстрахтын жалпы активи 250 миллион сомдон ашат. Компаниянын жетекчиси Ким Лариса Евгеньевна. Ал мындан тышкары НСК камсыздандыруу компаниясын жетектегени 2020 жылы чыккан маалыматта көрсөтүлгөн. Ишкананын бир негиздөөчүсү бар экендиги жазылган, бирок анын дагы ысымы коомчулук үчүн жабык. Здоровье камсыздандыруу коомунун активдери 200 миллион сомдун тегерегинде. Ал 1993 жылы алгачкы жолу каттоодон өтүп, 2021 жылы кайра катталган. Компанияны Шевелева Татьяна Владимировна жетектейт. Негиздөөчүлөрдөн экөө. Алардын дагы ысымы тууралуу Юстиция министрлигинин базасында маалымат көрсөтүлгөн эмес. Дордой камсыздандыруу уюмунун активдери 200 миллион сомго жакын. Бул компания алгач 2018 жылы каттоодон өтүп, 2023 жылы кайра катталган. Анын жетекчиси Ахматов Бакай Нурланович. 4 негиздөөчүсү бар экени гана жазылып, алардын аты жөнү ачык көрсөтүлгөн эмес. Бакай Ахматов кийим тигүү менен алектенген Белги фабрикасы жоопкерчилиги чектелген коомунун дагы жетекчиси жана тең негиздөөчүсү. Али Гарант камсыздандыруу компаниясынын активи 150 миллион сомдон ашат. Ишкананы 29 жаштагы Рыспеков Бектурат Рыспекович жетектейт. Ачык булактарда Рыспеков НСК камсыздандыруучу компаниясынын башкармасынын биринчи орун басары болгону айтылат. Али Гарант камсыздандыруу компаниясынын негиздөөчүсү Маматов Акылбек Абдимуктарович. Маматов чуулгандоо журналисттик иликтөөлөрдүн фигуранты болгон. Анын атасы Абдимуктар Маматов Жогорку кеңештин депутаты болгон чакта уулу мамлекеттик тендерлерге катышып 1 миллиард сомдон ашык суммага мунай заттарды сатканын журналисттер ачыктаган. Когда его отец стал депутатом, Акылбек начал активно участвовать в госзакупках. С июля 2015 года его компания Bjork Oil и Alpha Oil заключили 3900 контрактов на сумму более 1 миллиарда сомов. Акылбек Маматов АЗС Red Petroleum тармагынын башкы директору, Кыргызстандын футбол союзунун вице-президенти болгон. Али Гарант камсыздандыруу компаниясы 2014 жылы катталып, 4 жылдан соң кайра каттоодон өткөн. Бакай Insurance компаниясынын активдери 150 миллион сомдон ашат. Компания 2023 жылы каттоодон өткөн. Ишкананын жетекчиси Сатыбалдиева Алида Токоновна, ал эми негиздөөчүсү Бакай банк ачык акционердик коому. Турбалт Туркестан Балтика камсыздандыруу компаниясы жабык акционердик коому чет элдик катышуусу бар компания. Анын активдери 30 миллион сомго жакындайт. Ишкана 2022 жылы катталган. Компаниянын жетекчиси Табалдиева Нурия Кадырбаевна. Ал эми негиздөөчүлөрү катары IT тармагында иш алып барган Scanint Logistics жоопкерчилиги чектелген коому жана Тройников Алексей көрсөтүлгөн. Ал эми сиз унаңызды камсыздандырдыңызбы? Видео менен бөлүшүп, пикир калтырыңыз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Тумар болдум. Көрүшкөнчө.